эмеге тийиш керек да тишкечи. Абдырахман Жумакалиев даана байлык, ден соолук деген сөзгө көп маани берет. Ошол себептен ал бүгүн өзү жашаган аймакка ВИЧ инфекциясына бекер анализ тапшыруу үчүн келди. Ден соолугун ойлогон адам жок дегенде жылына бир жолу текшерилип турушу керектигин айтат. Былтыр дагы ушундай тест болду эле, мен келип туруп тапшырганмын өзүм. Добровольно келип туруп ошо тапшырганмын. Эч немеси жок, кыйынчылык жери жок. Наоборот, өзүмгө жакшы болду. Мен здоровыймын. Ошон үчүн элдерден суранат элем, чтобы келип туруп ушундай бесплатный неме болгондо келип өтүп кетишини суранат элем. Адистердин айтымында ВИЧке чалдыккан кээ бир адамдарда оорунун белгилери айлап атүгүл жылдар бою билинбей калышы мүмкүн. Вирус жуккандан кийин 80% учурларда 2-6 жумадан грипптин белгилери байкалат. Кээ бирлерде тескерисинче көп жылдар бою эч кандай белгилер байкалган эмес. Бул мезгилде вирус көбөйүп, иммундук системага жана ички органдарга зыян келтирилет. ВИЧ инфекциясы былтыр 2021-ге салыштырмалуу, мурунку жылдарга салыштырмалуу чындыгында көбөйүп баратат. Мунун негизги себеби ошол ВИЧ инфекциясы деген кесип тандабайт экен, адам тандабайт экен, улут тандабайт экен. Жыныстык жол менен, статистикага таянсак, жыныстык жол менен көбүрөөк жугат. Бүгүн Ош шаарындагы Амир Темур аймактык башкармалыгында да ВИЧ инфекциясын алдын алуу акциясы башталды. Иш-чаранын жүрүшүндө тургундарга бул оору тууралуу кеңири маалымат берилди. Мындан тышкары Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү борбору тарабынан бекер текшерүү жүргүзүлдү. Ким келип ден соолугун билгиси келсе, шилекейинен анализ тапшырып 15 мүнөттө жооп ала алат. Эксперттердин айтымында тесттин жыйынтыгы кандай чыкпасын анонимдүүлүк сакталат. Акысыз текшерүүдөн өткөндөрдүн арасында мамлекеттик кызматкерлер да бар. Өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн, үй-бүлөбүздүн коопсуздугу үчүн биринчиден. Экинчиден элдин коопсуздугу, биз элдер менен иштешебиз, ошо элдерге может бизде бирдеме болсо, элдерге носитель болуп жуктуруп албайлы деп текшерип атабыз. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 11381 болсо, анын 3000ге жакыны Ош облусу менен Ош шаарында. Ооругандардын 10732-си Кыргызстандын жарандары. Инфекциянын эң көп саны 25 жаштан 45 жашка чейинки адамдар арасында катталган. Жыл башынан бери өлкөдө бул илдетке 204 адам жаңыдан чалдыкса, анын 33-ü Ош облусунун жана Ош шаарынын жарандары. Бул ВИЧ инфекциясы бүгүнкү күндө айыккыз оорулардын катарына киргени менен, бирок жанагы антиретровирустук дарылардын жардамы менен бул ВИЧ инфекциясын өнүктүрбөй, адамды такыр 4-стадияга жеткирип койбой, көзөмөлдө карап турганга бүгүн толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дары-дармектер бүгүнкү күндө аябай жакшы сапаттагы дары-дармектерибиз бар да, алар мамлекет тарабынан акысыз деңгээлде берилет. ВИЧ жана СПИД кылымдан актуалдуу жана глобалдуу көйгөй болуп саналат. Азыр Бириккен Улуттар уюмунун жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көзөмөлүндө. СПИД 1981-жылы Америкалык окумуштуулар тарабынан ачылган. Белгилей кетсек, мындай акция август айында Манас Ата аймактык башкармалыгында, ноябрь айында Кермето аймактык башкармалыктарында өткөрүлөт. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.